Күндүзү түнү иштеген бул адистер жол кырсыгынан жабыркагандардан баштап өндүрүштүк травмалар, спорттук жаракаттар жана үй шартындагы кырсыктардан жабыр тарткан бейтаптардын өмүрүн сактап келишет. Бул тармакта 10 жылдан бери эмгектенип келе жаткан Алымбек Сүйөркул уулу биз барган учурда келген бейтаптын жаратын аныктап, медициналык жардам көрсөтүүдө. Азыр мынакей бизге кайрылган бейтап бул 1 ай мурун ушу сол жак ийинен жаракат алган. 1 айдан бери жабыркап жүргөн. Азыр келип бизде бул жакта сөөктөрүндө сынып жокпу же чыгып кеткен жокпу так аны аныкташ үчүн биз рентгенге тартабыз. Азыр учурда бейтап рентгенге түшүп атат. Медакадемияда окуп жүргөндө бизге улам жаңы сабактар кирген сайын ар кай сабак кызык боло берди. Анан ушу травматология сабагы киргенде бизге ал жерде операцияга биздин агайларыбыз операцияга киргизип жүрдү. Ар кандай операцияларды көрдүк. Анан ал операциялардын жасалгандан кийинки результаттарын көргөндөн кийин бизге эмнегедир мага ушул травма кесип аябай жакты. Андан кийин ошол мен окууну бүткөндөн кийин медакадемияны бүткөндөн кийин ординатураны, аспирантураны ушул травматология жагын тандап кеткем да. Травматология медицинада эң татаал жана жоопкерчилиги жогору болгон тармактардын бири. Дарыгер жаракат алып, оор абалда келген бейтаптарга дароо жардам көрсөтүп, оор операцияларды жасап, операция учурундагы күтүлбөгөн жагдайларга даяр болушу шарт. Окшош сынык болсо дагы бири-бирине окшогон операциялар болот. Негизи бири-бирине салыштыруу болбойт. Негизи травматолог болуу эмоционалдуу жактан өтө туруктуу болуш керек. Себеби ар кандай кырдаал ситуациялар болот, экстренный ситуациялар болот. Ошолорго эмоционалдуу жактан туруктуу болбосо иштеш кыйын. Травматологторго медициналык терең билим менен бирге чыдамкайлык, тактык жана сабырдуулук керек экенин бул тармакта 30 жылдан бери эмгектенип келе жаткан дарыгер-травматолог Марат Умаралиев белгилейт. Айрым учурда бейтаптын айыгып кетүүсүнө узак убакыт талап кылынат. Кесипти атайын өзүбүз тандап алгандан кийин анын баардыгын жаман жакшылыгына көрүш керекпиз. Ар кандай бейтаптар болот. Оорулар үчүн, бейтаптар үчүн кээде келишпестиктер болуп да кетет. Тилегибиз, ниетибиз ошо ооруну кандай ооруп, ыйлап келген ооруну кайра күлүп өзүнүн үй бүлөсүнө кошконго аракет кылабыз. Талас облустук биргелешкен оорукананын травматология бөлүмүндө жылына 500дөн ашык ар түрдүү операциялар жасалат. Бөлүмдө бүгүнкү күндө 5 дарыгер эмгектенет. Анын ичинде 2 дарыгер аспирантурада илимий ишин улантышса, ал эми Насыр Болоткан уулу медицина илимдеринин кандидаты наамына ээ болгон. Травматология өзү негизи илгертеден бери келаткан кесиптердин бири. Тарыхты карап көрсөк, бул Гиппократтын кезинде эле ошо травма алгандардан, жаракат алгандардын кантип ыкмаларды кантип дарылаш керек, ошолордон бери келатат. Анан заман өзгөргөн сайын улам заманбап технологиялар чыкты. Анан өнүктү. Бул дагы биздин дагы ушу тармак травматология ортопедия ошол медицинадан артта калбай улам жаңы технологиялар ойлонуп табылып атат. Ошого дагы биз дагы өнүгүп атабыз десек да болот. Бул өтө мындай кызыктуу, биз үчүн травматолог ортопед үчүн өтө кызыктуу кесиптердин бири. Күнүгө ушу жаңылыктар боло берет. Ушу күнүгө биз изденишибиз керек, үйрөнүшүбүз керек жана өсүп келаткан жаш кадрларга аларга да үйрөтүшүбүз керек. Жалпы ушу бүгүнкү күн травматолог жана ортопедтердин кесиптик майрамы менен куттуктайбыз. Бул майрам ушу Международный день травматолога ортопедов бардык дүйнө жүзүндө белгиленип келет. Травматологтордун кесипкөйлүгү, чыдамкайлыгы жана эмгеги менен миңдеген адамдар бутуна туруп, кайрадан адаттагы жашоосуна кайтышат. Аймактарда дагы кесипкөй, тажрыйбалуу жаш дарыгерлер эмгектенип, калк саламаттыгына кам көрүп келишет. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас шаары.